Жамандыктан баары качат. Кудай жамандыкка жол отпосо экен деп тилейт. Антке менен жамандыктын да жакшы жактары бар. Жамандык жалпы журт башына түшкөндө андан ар ким өз-өзүнчө кутула албасын билип, азабын да тозогун да бүтүндөй эл менен чогуу тартып, эл менен чогуу көрүп калат экен. Жакшылыкта бирикпеген эл жамандыкта биригерин көрдүм. Элдин жакшы касиеттеринин баары жамандык башка түшкөндө ойгонуп, кайраттуусу мокогун курчутуп, жүүнү бошун бышыгы жууруп бышырып, оту бары өчүп баратканын отун тамызып, жаны бары өлүп баратканын жанын тиргизип, ырыстуусу ыйманын төгүп, ыкыбалдуусу ынтымагын бекемдеп, үмүттүүсү үмүтсүзүнүн шамын жагып жиберет турат. Ал эми жакшылык келери менен ар ким андан өзүнө көбүрөөк пайда алып калгысы келип, ар ким өзүн гана ойлоп, ар ким өз арбайын гана согуп жашап калат экен. Жакшылык деген адегенде адамды жакшылыкка карк кылып, бүлүнгөнүн бүтөп, жыртылганын жамап, ичинтип, кийинтип, тойгузуп, телегейин тегистеп туруп, анан кайра адамдын пейилин карартып, алкын агытып, өзүмчүл кылып, арамдык менен ач көздүктүн сазына тыгып, бара-бара көзүнө көр дүйнөдөн бөлөктү көргөзбөй, жалтылдаган жарга, көлкүлдөгөн көргө сүйрөп кетет турбайбы?